Таныштайбыз, биздин куттуу студияда жакшы бир мыкты инсандар конокко келип отурат. Өзгөчө талант ээлери. Ооба. Жер жарылса акындын жүрөгү менен өтөт дейт. Жер жарылбай эле турсун. Биз коноктор менен тааныштырып өтөлү. Ооба. Алыста жүрөм толган жер өзүңдөн, аздымго черкен колуп барган сулуу өңүмдөн. Сагыныч басып өзөгүм өрттөйт кээ косалык толгон жаштарым агат көзүмдөн. Мына ушундай керемет ырсаптардын автору биздин сүйүктүү эжекебиз Рая Ормонова эжекебиз келип калган. Жана ошондой эле акын жазуучу Гарба Орозматов агабыз. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Кутман таңыңыздар менен. Жакшы. Кутман таңыңыздар менен. Рахмат. Таң сайын тілеген жақсы тілектеріңіз қабыл болсын. Бар болыңыздар. Керемет. Караңызчы, Рая эжекебиз бүгүн студияга келгенде эле ушул жанагы мындай бир энергиялуу адамдар болот го, мындай бизге энергия тартуулаган. Рая эжекебиз ушу күлүп турганы, сүйлөгөнү кичиге энергия тартуулайт экен. Эжеке эң алгачкы эле суроо, ушунча энергияны каяктан аласыз? Ушунча энергияны эми жаратылыштан, таңдан, түнкү айдан, жылдыздардан алам деп койсом болот. Негизи ошондой. Ар дайым эле ошондой позитивдүү жүргөндү каалайм өзү. Керемет. Жакшы. Негизи күндө эле таң эртең менен турасыздарбы же бүгүн бир аз эртерээк туруп калдыңыздарбы? Эми жашоодо ар кандай кээде баягы чыгармачылык адамдар түнкүсүн иштеп калабыз. Түнкү 3-4гө чейин баягы үй бүлө уктап, өзүбүздүн баягы аң сезим уктап калганда, анан биздики кээде ойгонуп калат. Анан кээде ошого жараша кеч туруп калабыз, эрте туруп калабыз. Анан баягы жумуштун жанагы Илифон байкенин келип кеткенине жараша калат экен. Анан жумуштун ыргагы менен биз деле адамдар болуп эрте менен туруп жумушка бармай, кайра келмей, анан баягы акындык өнөр эми кээде мезгилди тандай бербейт. Теге Барпалык улуу атабыз айткандай, мезгилди тандаганда ал акындык өнөр, бул жазуучулук өнөр, бул капилеттен кээде өзүбүздү кээде кыйнаганда да болбойт. Кыйнап жазсак болот, бирок ал чыгарманы 4-5 жолу оңдоого кээде туура келип калат. Ошон үчүн баягы мезгилдеги жагдайга жараша жүрө беребиз. Ошол уктап турганыбыз. Анан баягы Кутман таңыбыз азыр жакшы эле башталды окшойт. Уйкубуз ачык, маанайыбыз ачык, сезимдер ачык. Сизди көргөнүздө абдан кубанычтабыз, куш келипсиздер деп айта кетели. Келиңиз эми дал ошол сиздердин жан дүйнөңүздөрдөн жаралган ырсаптардан тыңдайлы. Жалпы телегөрүүчүлөргө дагы жакшы бир жан дүйнө азыгы боло алсын. Рахмат. Кандай темадагы ырларды окуйбуз? Мен бир топ жыл мурун жазган экенмин. Баягы баракта отуруп ушул ырымды тандап келдим. Ырларымдан таанысын дейт. Мезгил кезем издейм сөздүн жаңысын, кымбат мага кыска өмүрдө намысым, баптап салган үй мүлкүмдөн тааныбай, кыргыз элим ырларымдан таанысын. Сулуусунан тандап сөздүн жаңысын, сузгум келет жакшы ырлардын маңызын, суу куйгандай ичиркентип денени, супсак экен деп айтпаса экен таанышым. Адам көрөт эмгегинин маңызын, адам көрөт жашоонун тек жарышын, тагдырымдан тапкан дөөлөт ушуго, ак калпак эл ырларымдан таанысын. Тагдырымдан тапкан дөөлөт ушуго, ак калпак эл ырларымдан таанысын деп. Бали керемет. Чындыгында ошо кээ бирде бул чыгармачылыкта жагдай ар кандай болуп калат. Эми бул мисалы үчүн бир аңгеме жазсам, бир неме жазсам, бир тиги убакыттын мезгилдин бир айкалышы менен, убакыттын өткасы менен ошол аңгеме кээде жараксызга, баягы окурмандардын купулуна толуш керек, ошол жараксызга чыгып кеткендей болуп, өзүмдү өзүм кээде тартынчыктап койгон убакталарым болот. Бул чоң кемчилик болсо керек бирок ага, кандай дейсиз? Эми мезгилдин талабына жараша да бир окурманга бир тартуулап беришиң керек да, бир окурман окуп атып баягы өткөндү же кеткенди же бир учурчакты жазып койгон күндөр болот, баягы времена жизнь, баягы убакыттын айкалыштыгын баягы башкача бир вариантта бергиң келет. Ошону да кээде тартынчыктап койгон бир убакыттар болот да. Анан эми ырлар өзү кыска баягы жанрда берилет, 4-5 куплет, бир 5-6 куплет. Анан ырларды эми ар кандай эркин темада жасай беребиз. Жакшы. Мен Рая эжекемдин да ушул калемине таандык ырлардан окугум келип атат. Анда мен бир биздин Кыргызстан 7 областтан турат эмеспи? Ооба. 7 областка бир
ырынды мындай өзүмдүн обонума салган Оончулукта жайыңыз бар. ошону айтып коеюн, саламдашууну. Жакшы болот. Букканда манасты дүйнели таң калган. Издесем сендей жери каяктан мен табам. Чыңгызды жараткан асыл жери таласым. Таланттуу кызыңдан сиздерге чоң салам. Баракелде. Чыңгызды жараткан асыл жери таласым. Таланттуу кызыңдан сиздерге чоң салам. Ысык көл нарыным жайык далам. Ордолу ош шары кенен калам. Өрүгү төгүлгөн баткеним ыйгым. Таланттуу кызыңдан сиздерге чоң салам. Жалкоолук билбеген бул жерде бир да жан. Керемет жерлерин көргөндө таң калам. Жаңгагы төгүлгөн жалбат жергеси. Таланттуу кызыңдан сиздерге чоң салам. Теңирим кыргызга 5 жер тандаган. Сулулук, кооздук, дүйнели арбаган. Жет оган кыргыздын ыйыгы. Таланттуу кызыңдан сиздерге чоң салам. Хай бале. Деп. Жаңгагы төгүлгөн жалбат жергесинин сулуусу периси сиз Рая эжеке. Анан сиздин кесибиңиз боюнча бул мугалимсиз. Анан көп ырларыңызды карап көрсөк, бул туулган жер, сагыныч, мекенге болгон сүйүү тууралуу жазылган бир тематиканы камтыган ырлар да. Буга эмне себеп, эмне түрткү болгон дал ушул суроолорго жооп издеп көрсөк. Чоң рахмат. Бул сурооңуз Мекенмен сыртта жүрөсүз го. Мен Кыргызстанда ушу 8 жыл иштеп анан кайра турмуш деген аял киши баш от менен кирип кетет да. Андан кийин турмушта ар кандай болот да. Бирөөнүн күйөөсү түшүнсө, бирөөнүн күйөөсү түшүнбөйт деген кызганычтарчы. Ошондон бир аз жазыла турган ырларда жазылбай иште камтылып кетет. Мындай ичи калып калат. Көп эле аял киши ички үй бүлөлүк сыр деп коет муну. Мен ошо бир уулду болгондон кийин Москвага кеттим. Москвага кеткенден бул эл жерди, мекенди менде өзүм негизи патриоттук сезим абдан жакшы өрчүгөн да. Жаш кезимден эле ошо мектепте окуганда эле. Мен мектепте окугам, 8 жыл окудум. Түмөнбай Байзаков абам болот. Ошон мен чылк эле барып немеси болом, урпагы болом. Түмөнбай Байзаков эң жакын, уруубуздагы бир жакын абам болот. Бизден ушу таланттуулардан ушул экөө эле мындай аз эле чыгып атпыз да. Ортодо бир перерыв болуптур десем жаңылышпайм да, таланттууларчы. Анан кийин ойлонуп ошол узакка сапар алганымда ошол бир куса, сагынуу, мекенге болгон сүйүүм абдан эле бир күч алды десем жаңылышпайм. Ошондо мына ушундай керемет ырсаттар ойгон да. Мисалы үчүн кетип атып эле бир Москвада кетип атып эле бир ырым бар эле. Бир куплет болсо да айтып коеюн. Алыста ата журттан алыстамын, жашоонун чоң жолунда жарыштамын. Алыкул Пушкин менен жарышса эгер, мен болсо турмуш менен жарышкам деген саттар келип калат да. Чоң рахмат. Раянын бир секретин айтып берип коеюн. Кагазды калп эле коюп коюптур, кагаз пустой. Биринчи урганда ошо төкмөлүгү бар да. Анан төгүп таштады. Жазылбай калган эле бир пустой баракты мынтип карап койду. Рая эжеке ар дайым жанында диктофон менен жүрүш керек экен анда, төгүлөр убакта сактап калыш керек экен. Жакшы. Көп ырлар негизи иште болуп, эми чоң мамлекет иште болгондо илхом келип калганда көп нерсе жазылбай калды да. Ырдалбай да калды да. Орустарга эми кыргызча ырдап турсаң башка болбойт да, туурабы?
Анан бир сиздерге бир эме айтып берейин, өзүм бир илхомум келип калганда главный бухгалтерибиз менен жолугушуп боло турган болду да бир жердечи, анан пандемия учурунда. Ушу илхом келип ырдап кетип атам кыргызчачы. Бухгалтер мени кучактап, мындай кучактап, Раечка десе деле бир токтобойм да. Кыргызча ырдап калдым да. Төгүлүп атат. Төгүлүп калдым да. Бир куплети төгүлүп анан мени анан кармап кучактап Ошол төгүлгөн ыр эстеби? Ошо төгүлгөн ырлардан эме ал ошо төгүлгөн ыр ошол жерде Калды. калды да, Ушуга Анан кийин бир дагы бир таңкы саламды айтайын. Баарыңыздардын ошо кыргыз эли талаада жүргөн мигранттарга салам жолдойм. Жүрөктөрү ар дайым жакшылыктарга дүкүлдөсүн. Бир ырым бар эле. Ошону өзүмчө бир ошондо да бир оон келип калды, оонго салып коеюн. Балким бирөөнүн оон урдап алдым да деп ойлоном менчи. Азыр келип калдыбы же, мурда эле келгенби? Мурда ошондой келип калды. Ошону бир ырдап коеюн, оон жакында келди да. Жүрөгүм ай жүрөгүм дүкүлдөгөн, сен элем го кышта да üşүбөгөн. Кандай белги бергениң билбей турам, жегелеби сүйүлөр күтүлбөгөн. Кандай белги бергениң билбей турам, жегелеби сүйүлөр күтүлбөгөн. Ошол көйнөк бир жери сүзүлбөгөн, кийип күтөм үмүтүм үзүлбөгөн. Сен келчүдөй аянды берди беле, жүрөгүм ай жүрөгүм дүкүлдөгөн. Жүрөктөрүңүздөр жакшы. Дагы эле мындай айтканда накаада төгүп койду. Мен бир союз кезинде бир болуп өткөн бир окуяны айтып берейин. Бизде ушу жазуучулар союзунда белгилүү акын жазуучулар баягы өзүнчө кичине Шамшуу Метели деп, анан кийин баягы алигисинен агынан алып келип ичели деп атсам, атын айтпай эле коеюн, белгилүү бир акыныбыз баягы куюп атып төгүп алат экен. Анда төгүп алса ар жакта улук жазуучулар айтат дейт, мына көрдүңөрбү, бул башынан эле төкмө болчу, төгүп Азгандай мен айткандай Рая эле эске келип кетти деп эле тияк фантазияны алып алып эле төгүп атат. Мынакей негизи колдоочу, жөлөө көбөк болчу инсандардын болгону кандай жакшы. Жашообузду жакшы гана инсандар корчап турсун дейли. Агай, сизден жооп болсун эми Рая эжекеңизге. Раяга жооп болсун эми. Рая төксө мен бир кагаз кармап төгөйүн эми. Эмне жакшы деген ырым бар экен. Оон жок эле? Жок, оон жок эле. Раяга тең келиш кыйын. Рая эжекеге буйрук берип коебуз анда. Рая эжеке угуп балким оон келип кетер азыр. Эмне жакшы? Жашоодо жакшылыкты күткөн жакшы, жамандыктан эртелеп кол үзгөн жакшы, жалган күлгөн арамзадан алыс болуп, жакшы менен алаканы түзгөн жакшы. Сыйласа сыйды баалап билген жакшы, сырдана адам менен жүргөн жакшы, Алла кошуп нике буйрган жары менен аз өмүрдү жакшылап сүргөн жакшы. Аппагым деп каргагада бала жакшы, ата үчүн изин уулар бала жакшы, күмөндүү ойду күтүүсүздөн жараткым жок, күйүмдүү кыз ата энеге жана жакшы. Адал пейилдин арамы жок сөзү жакшы, аталардын урпакка мурас көчү жакшы, алдыда максат эрте кечпи аткарылат, адам үчүн амандыктын өзү жакшы. Адам үчүн амандыктын өзү жакшы деп. Айбай. Жашоодо жакшылыктар көп эми, булундай баягы жанрда жасай берсек көп, бирок баягы Рая айткандай ушу эрте менен баягы оригинальный ыр болсун деп бир
6-да тура калып жазган ырым эле. Бүгүнбү? Ооба, бүгүн. Баягы жакшы сыясый тарай эле кирди. Ооба, сыясый тарай эле анан жакшылар көп болсун, ушундай жадырап жайнап жакшы күндөрүбүз дайым кыргыз элибизге бир багыт ала берсин. Кыргызстаныбыз өсүп өнүгүп, жакшы бир баягы позицияда биз дагы 200 мамлекеттин ичинен бир катар сапта болбосок дагы алдыңкы орундарга чыксак деген ой тилегибиз акындын жүрөгү менен жүрө берсин. Агай, анан өзгөчө ушул азыр биздин маекти көрүп отуруп, телегөрүүчүлөрдүн арасында дагы өтө кызыккандар көп болуш керек. Мен өзүм дагы кызыгып атам. Гарба деген атты ким койгон? Ал эмнени билдирет? Кыргызда балким ошо аттын дагы маанилүүлүгү ошо бир жогорку деңгээлде да негизичи. Анан ошол тууралуу кеп салсак. Рахмат. Эми мындан мурунку эфирлерде деле айтып жүрөм. Бул аттын мааниси туура бир өзүмдө илимде дагы бир чоң багытты түздөт, чоң түшүндүрмө берет. Ат менин атым Гаухарба деген болгон экен. Перилердин падышасы 360 жашка чыккан экен, Гаухарба деген. Анан раматылык атам ошол атты коем деп илгерки баягы Эшен калпа молдолор менен баягы кеңешип алып барганда балаң бул атты көтөрө албайт, каза болуп калат, башка ат эле кой, улуг атты койгонго болбойт деген экен. Анан атам келип баягы кыскартып башка атты койгонго даа бере албай өзүнүн дитиндеги атты коем деп анан кыскартып баягы Гаухарбаны Гарба деп мындайча айтканда переименовать этип сокращенный кылып анан койгон экен. Коюп алып барып баягы тамгалап жазып алып Гарба деп койдум десе анан дагы 3-4 күн баягы калп атабыз болбогон экен. Эми жылдыз төлгө, ай төлгө түшсүн. Мурунку баягы Тибет илими, индус илими биздин мурунку тиги молдолор деле ошо жылдыз төлгө, ай төлгө карап анан коюшчу экен. Анан дагы бир 3-4 күндөн кийин саат 3:30-4-төрдө түнкү саат келген экен, такылдатып балаң ат түштү, ушу кое берсең болот деп. Анан 8 молдо азан чакырылып, Кудайым берилген ат, анан ошол атка татыктуу бололу деп кыргыз элине ушул адабият менен, маданият менен кичине кызмат кылып жүрөбүз. Керемет. Абдан кызык, чоң рахмат. Келиңиздер эми. Сонун окуй экен. Ооба, үстөл үстүндө турган ушул китептериңиздерге көз чаптыралы. Ооба. Сиздердин калемиңизге да таандык китептер бул. Канчадан китеп чыгардыңыздар? Эмнелер камтылган? Мен негизи бирикмелерди жүрүп эле ошо бирикмелер аркылуу Ала тоо журналы, Заман ушундай китептерге ырларым чыгып жүрөт. Өзүм жеке китеп чыгарганы келгенмин Москвадан. Бирок келдим эле шартка байланыштуу бир телефонумда 100 ырым катып кетип, 2 китеп чыгарам деп үмүттө келдим эле. Азыр эми китеп чыгарганга аңгеме жазып атам, толуктайм деп аңгеме жазган Шашпасаңыз, жанагы телефондогу 100 ырым эмне болуп кетти дейсиз? Катып калбадыбы? Телефон өчүп кетипчи. Ачылбай калбадыбы? Азыр эми Куда дагы айла жок деп дагы бир жазып койгонмун. Аңгеме жазгандар акыркы күндөрдө азайып бараттыр. Жазуучулар да, акындардын арасында аңгеме жазган өтө эле чанда кездешип аттыр. Окуп чыктым. Келгениме 9-ноябрда 6 ай болот. Бүт Кыргызстанда бир эле нары менен таласка барбасам калган жерди айланып бүттүм. Кудайга шүгүр. Сагыныч ушунчалык неме болду. Атамды бир ай карап, чалды кемпирден батасын алайын деп атамды бир ай карап, аддени апамды карап өтө карыганда атаңдашат экен алар да. Мени карабай койдуң да анан алар менин батасын алайын деп аларга ошо кадимкидей очокко от чагып колум менен казанда асып тамакты жасап 50 градуста 45 градус болот да. Ош мен Жалал Абадтын кызымын, Барпын урпагым именно Барпыдан болом. Анан кийин ошол жерде ошентип кызмат кылып келдим. Керемет. Анан кийин бул кээде илхом келип калганда көп ырлар иште качып кетет, жазылбай калган. Ошол убакыт деген иш да. Тем более мигрант болсоң, акыркы 3 жылдан бери Москвадагы Пушкин шаарындагы неме военный диспансерде иштеп жүрөм. Доставщицамын. Көп ошол жерге больницага эмне керек,
мен прием кылып алам. Андан жеке иштерим бар. Негизи кичинекейимде мен хирург болом дедим эле. Врач болом дедим эле. Ал бир болбой калып, ден соолукка байланыштуу. Ооба. Өмүр сактысы. Тагдыр кайсыл жакка бурса, ошол бурулган жакты ийне жибине чейин эң бир майына чыгарган киши бул жашоодогу эң күчтүү кишилердин деп айтылат. Андыктан мына кылалы, азыр бизге ошол бөлүнгөн убакыт соңуна келип атыптыр. Андыктан бир эң өзүңүздөргө ырдагы бир бала сыяктуу дейт го, бирок ушул дагы бирден ырды окуталы дагы ошо менен маекти жетип кандай дейсиздер? Анда мен Бедегүлү деген ырымды окуп коеюн. Ону барбы жокпу? Ону абдан эле татал деп атышат, чындап. Өзүм ойлонуп атам, таталды жеңилдештирейин деп. Бедегүлүн баспаган бир да жан жок болсо керек. Ооба. Бедегүлүн баспаган 7 чоң атабызда болгон эмес да, туурабы? Мен ошо Бедегүлүн биринчи акындардан мен жазыппын. Ошол ырымды ошол жерде окуп коеюн. Гүлдөр көп, түрлүү түркүн аты менен, ааламда не керемет дүйнө кенен, беденин жытаңкыган гүлдөрүм мен негедир жакшы көрөм бала кезден. Бедегүл мамык сымал жатчу элек, бедегүл үзүп коюп катчу элек, түнүдө жылдыз тиктеп бедестүндө, келечек кыялдарга батчу элек. Бедегүл гүлдөйт дале бакчаларда, ачаштар андай эмес ак карада. Балалык кыялдардын гүлдөрүңө бедегүл калтырдыбы башкаларда. Гүлдөй бер келечекке сезим учкан, ааламга аруу тилек кезим учкан. Сендедир айылдыктын балалыгы, гүл балалыгы борондой борошолоп бези учкан. Гүлдөй бер бедегүлү сезим учкан. Сени туурап мен да Бедегүлүн жазгым келип калды. Үйгө барып жазсам окшойт. Келиңиз агай. Кайсыл ырсактарды жаңыртабыз? Эми сен жазсаң деле биринчи мен жазып койгом. Ошондо сиз жазсаңыз экинчи болуп жазган болосуз. Бедегүлдү күндөр узап кетпеди. Кайберен өз үйүрүнөн адашабы дейт. Түн караңгы жип ийнеге сапталабы, түз пейилдер өмүр барда сакталабы, таң атып арам ойдон арылса да, жаман сөздөн жүрөктө так калабы. Эшекке үртүк жапсаң жарашабы, жакшыны эл жактырып карашабы, капилет мылтык үнү жаңырбаса, кайберен өз үйүнөн адашабы. Кайберен өз үйүрүнөн адашпасын, капалык кары жашка жанашпасын, бир келген конок сымал бул өмүрдө, буруу ойлуу бузукулук жаратпасын. Эске алып мезгил саатын мерездигин, билели бул өмүрдүн белектигин, тууганды жамандыкта издеп калбай, биле жүр ар убакта керектигин. Тууганды жамандыкта издеп калбай, биле жүр ар убакта керектигин деп. Бедегүлүнө жооп болду. Азаматсыздар, чоң рахмат. Негизи өтө сонун руханий азык алдык окшойт. Таң эрте ушул убакытты бөлүп, бизге, жалпы бизди көрүп аткан көрөрмандарга ушундай бир руханий азык тартуулаганыңыздар үчүн, өзүңүздөрдүн ушул буркан шаркан ачып турган чыгармачылыгыңыздар менен бөлүшкөнүңүздөр үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Буйруса дагы да калемиңиздер курчуп, дагы да керемет чыгармалар, аңгемелер жаралып, ошол китептердин ачылуу аземдеринде ошол жакшы жаңылыктардын үстүндө жолукканды жараткан насип кылсын. Сиздерге ийгилик, бекем ден соолук, дагы да көп чыгарма жарата бериңиздер деп биз эфирибизди андан ары улантабыз. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Оорубаңыздар энеңиздесе. Бекем ден соолук болсун, үй бүлөлүк бакыт болсун, андагы чыгармачылык эргүү каалайбыз. Чоң рахмат. Негизи алып барчылар, модераторлор оорубагыла деди деп эле айта бересиз. Ал эми урматтуу көрүүчүлөр, биз кийинки таспада дагы бир ушул элдин жүрөгүнөн орун тапкан бир ырдын тарыхы тууралуу. Негизи ар бир ырдын өзүнүн тарых таржымалуу болот, жөн жерден жаралып калбайт. Ал дал ошол бир ыр болсо, бир ырчыны таанытууга да жөндөмдүү келет экен. Деги эле жаралган обон менен сөз айкеш болуп дал келген болсо, элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон мыкты чыгармалар жаралат тура. Алдыда сиздер үчүн бир ырдын тарыхы көрсөтүүсү.